Саламатсыздарбы, урматтуу, кадырлуу менин кадырман катталуучуларым, угармандарым. Баарыңыздар амансыздарбы? Анда кийинки бөлүмдү баштасак. Жибек ачуу калтырып Нурланга чалып кыйкырган жок. Ал акырындык менен Нурландын жашыруун телефонундагы даректерди, билдирүүлөрдү изилдеп отуруп, анын экинчи аялына Бишкектин эң кымбат кичи райондорунун биринен заманбап 3 бөлмөлүү батир сатып бергенин билди. Эртеси күнү Жибек өзүн толугу менен колго алып, эң кооз кийимдерин кийип, сулууланып, ошол дарекке барууну чечти. Ал өзүн курмандык катары эмес, күчтүү аял катары көрсөткүсү келди. Батирдин эшигин коңгуроосун басканда, ага жашы 24 чамасындагы сулуу жаш келин эшикти ачты. Колунда Нурланга куюп койгондой окшош кичинекей наристе бар эле. «Саламатсызбы, сизге ким керек?» — деди жаш келин таң кала карап. «Саламатчылык, сен Нургүлсүңбү?» «Мен Жибек болом, Нурландын мыйзамдуу аялымын», — деди Жибек, үнүн ушунчалык салмактуу жана муздак чыгарып. Нургүлдүн колундагы баласы ушунчалык катуу титиреп кеткендей сезилди. Анын өңү заматта кубарып, артка чегинди. Жибек уруксат сурабай эле үйгө кирди. Үйдүн ичи кымбат баалуу эмеректерге толгон. Ал тургай дубалда Нурлан менен Нургүлдүн кучакташып түшкөн чоң сүрөтү илинип туруптур. «Сен Нурландын үй бүлөсү бар экенин билчү белең?» — деп сурады Жибек диванга жай отуруп. «Билчүмүн», — деп Нургүл ыйлап жиберди. «Бирок ал мага сиздер ичак эле өзүнчө жашаарыңыздарды, ортоңуздарда эч кандай сезим калбаганын айткан эле. Ал мага сүйүү бада кылып, мага нике кыйдырган. Мен эмне кылайын? Мен дагы бактылуу болгум келген». Жибек ачуу жылмайып, ага карап мындай деди. «Эркектин калпына ишенип, башка аялдын бактысыздыгынын үстүнө бакыт кура албайсың, Нургүл. Мен сага уруш чыгарганы же чачыңды жулганы келген жокмун. Мен болгону бул жалгандын бетин ачканы келдим. Эми Нурлан өзү чечим чыгарсын». 3 күндөн кийин Нурлан Алматыдан келдим деп чарчаган түр көрсөтүп үйгө кирип келди. Адатта аны кубанып тосуп алчу Жибек бул жолу конок бөлмөсүнүн ортосунда колдорун кайчылаштырып, абдан муздак карап күтүп алды. Үстөлдүн үстүндө Нурландын экинчи телефону жана Нургүл менен түшкөн сүрөттөрү тизилип турган эле. Нурлан үстөлдү көрөр замат бүткүл денеси титиреп, өңү кубарып кетти. «Жибек, бул сен ойлогондой эмес», — деп күбүрөндү ал, тили күрмөлбөй. «Мен эмнени ойлошум керек, Нурлан?» Жибектин үнү каттуу жана чечкиндүү чыкты. «Сен 2 жылдан бери мени, балдарыңды алдап, башка аял менен жашап жүрүптүрсүң. Ал тургай уулдуу да болуп турсуң. Менин сага берген жаштыгым, 15 жылдык өмүрүм кайда кетти?» Нурлан Жибектин бутуна жыгылып кечирим сурай баштады. «Жибек, мени кечир, мен шайтанга азгырылдым. Мен сени да, балдарды да таштабайм. Мен аларга жөн эле жардам берип, нике кыйдырып алгам. Шариатта деле 4 аялга уруксат го. Мен силерди эч нерседен кем кылган жокмун го, баарын камсыз кылып жатам». Бул сөздөр Жибектин кыжырын андан бетер келтирди. «Шариат дейсиңби? Сен өзүңдүн кумар сезимиңди, кыянаттыгыңды дин менен актаба. Диндерде аялын алдап аркасынан бычак урууга уруксат берилген эмес. Мага экинчи орундагы бөлүнгөн күйөөнүн кереги жок. Мен сенин кийимдериңди чогултуп койдум. Бул үйдөн азыр чыгып кеткин». Нурлан ачууланып, Жибекти коркутууга өттү. «Сен үйдө олтурган аялсың. Менин акчамсыз, менин колдоомсуз сен эч ким эмессиң. Көрөм сени, кайда барат экенсиң», деп кыйкырып, эшикти тарс жаап чыгып кетти. Ажырашуу жараяны абдан оор жана ызы чуу менен коштолду. Нурлан колундагы бийлигин, таасирин колдонуп, Жибекке эч нерсе калтырбоого аракет кылды. Бирок Жибек эч качан алыс аял болгон эмес. Ал өзүнүн кесиби орус тили жана адабияты мугалими экенин, анын билими жана акылы бар экенин унуткан жок. Ал мыкты адвокаттарды жалдап, Нурландын жашыруун каржылык которууларын, экинчи үй бүлөсүн жана балдарын сотко далил катары көрсөттү. Соттун чечими менен Бишкектеги Батир жана Нурландын курулуш компаниясынын жарымы Жибектин жана анын балдарынын менчигине өттү. Ошондой эле балдарына ири суммадагы алимент да чегерилди. Арадан 3 жыл өттү. Жибек депрессияга алдырган жок. Ал өзүнүн кесибине кайтып келип,
жеке орус тили жана англис тили курстарын ачты. Ал азыр өз бутуна бекем турган, өзүн сыйлаган жана коомдо кадыр барктуу, ийгиликтүү аялга айланган. Анын жүзүнөн бакыттын учкундары көрүнүп турат. Ал эми Нурландын жашоосу тез эле кулай баштады. Жибек сыяктуу акылдуу, ишенимдүү, тирегинен ажырагандан кийин анын бизнесинде чоң катачылыктар кетти. Ал эми экинчи аялы Нургүл анын акчасы азайганын көргөндө күн сайын уруш чыгарып, акыры андан кетип калды. Нурлан азыр жап-жалгыз, өткөн күндөрүнө өкүнүп, Жибектин босогосун аттай албай, балдарынын жүзүн кароодон уялып жашап келет. Бул окуя бизге көрсөткөндөй, аял киши сүйө да билет, бирок анын ишеничи тепсентиде калганда артка кайтпай кете да билет. Ал эми кыянаттык кылган адам эч качан бактылуу боло албайт. Кымбаттуу менин угуучуларым, бүгүнкү өтө таасирдүү окуябыз ушуну менен аяктады. Жибектин кадамдары, анын ички күчү жана чечкиндүүлүгү сиздерди кайдыгер калтырган жок деп ишенем. Сиздердин оюңуздарча Жибек Нурланды кечирип, экинчи аял катары жашоого макул болуш керек беле? Же анын артка кайтпай кеткени туура болдубу? Нурлан өз жазасын алдыбы? Бул тууралуу өз пикириңиздерди сөзсүз түрдө видеонун алдындагы комментарийге жазып калтырыңыздар. Мен ар бир пикириңиздерди кунт коюп окуп жооп беремин. Эгерде бул видео сиздерге жаккан болсо, каналыбызды колдоо үчүн лайк басып, жакындарыңыз менен да бөлүшүңүздөр. Кийинки ушундай жүрөк титиреткен турмуштук окуяларда жолугушканга чейин аман эсен болуңуздар. Үй бүлөңүздөрдө ар дайым чындык, ишеним жана таза сүйүү өкүм сүрсүн.